Мына тергөө кызматынын мындай түзгөн историясы боюнча жанагындай булар протокол түзөт да. Ошонусу боюнча демек ошол антеннин түбүндө мушташ болгон, анан бала качып баратып жарга түшүп кеткен деген айтып атышат да, туура. Ооба, ошондой. А сиздер баланын ушул жерден ал жактан сиздердин балаңыздарды кырсыктап туруп, жанагы эсин оодарып туруп, анан бул жаш балдар эми баягы өлүп калды деп ойлогон да. Анан көтөрүп келип туруп, бул жерге таштаганын сиздер каяктан билдиңиздер? Аны балдар ошо күнү мушташка Козубаев Залкар билет да бунучу. Ошону жакшы сурабай койду. Андан кийин балдар булар мушташкандан кийин булар кыскасы таштаган билет да. Билип туруп ошол бак. Бул жака алып келишет экен, ушуну көрөлчү, мына көтөрүп келишет. Алып келет. Мына бул жерде бирок мен баланы эртеси мен издегенимде баланы ошо жар өдө камыштырат койду, ошо түздүккө алып чыкканын гана көрдүм. Ооба. Камыштан өдөдө. Мына түздүккө алып келиптир. Баланын жатканын алыстан көрдүм мен. Мына жерден. Ошол камышка алып барышыптырбы? Жок, камышка баланы койгон. Ошол камышка баланы жаткырышкан да. Булар ургандан кийин мен келгиче мени алаксытып бирип, бай эртеси издеп атпаймынбы баланычы. Мен келгиче шофер келет нарактан, анын үкасы экен, ал үкам түшкөн деди. Ал шофер да айтып атат, баланы суунун боюндагы камыш жактан алган баланы депчи. Мен путуму күндүзү түнкү саат 12-де болсо 12. Жок, бул 12-де булар 11-де айылда жүрүп атат бул балдарчы. Мушташтан эрте бүтүп атат. Менин баламды уруп алгандан кийин мушташ эрте бүтүп, бул балдар айылда жүрүп атат. Арасы мушташ 8-де болот. Ооба. 8-де болот. Кыскасы 7-ли 6-ларда эле кетет экен булар. 12 сааттан кийин сиздер баланы таап атасыздар. Баланы мен издеп атам. Эгер ошо күнү мен баланы сурабасам, баламы мага ошо күнү да айтпак эмес экен буларчы. Балаңыздар 12 саат жаны менен болгон экен, муздап калган ошондо. Ооба. Кан көп кетиптир. Врачтар айтып атат, кан калбаптыр, ада 20% гана канды калыптыр деди. Дагы жолу сурайынчы, жанакыл жерге токтолдук да. Балаңыздардын ошол жерден мушташтан эси ооп, анан кийин аны болсо көтөрүп келип бул жака алып келип балдар койгондугу боюнча сиздер ошол балдардын 12 баланын ичинде сиздин досторунан уктуңуздарбы же кимдер айтып берди ушундай маалыматты? Буну Козубаев Залкар бар. Бул Козубаев Залкар шагымдык балдар менен биргеликте. Афсатаев Адилет да билет бунучу. Булар өз ара айтышкан. Темирбаев Даниэл да билет. Баланын эмне болгонун билип туруп, Козубаев Залкар билги машина издеп атпайбы айылга барыпчы. Себеби баланы акыбалы оор, больницага апарайлы десе бир беле болот. Булар ошон үчүн кыскасы иштеген да буларчы түнү менен эле. Ошол эле күнү уже эртеси билгенсизби же? Билгеним жок. Мен баламы келет дедим. Ошондон бери 3 жыл өтүптүр да. 2022, 23, 24, 23, 4 жыл өтүп кетти. Мына 4 жылдын аралыгында билдиңизби же? Буну ого чейин биз ишенбей жүрдүк. Баланы өзү түшүп кеткен билбедик, көрбөдүк, наракта урбатты эле дейт. Акыры баягы кыңырыш 40 жылда билинет да. Анан кийин биз да сураштырдык. Сураштырганыбызда айтылды, Козубаев Залкар бар бунун арасында делди. Ошо балаңызды көтөрүп барган балдардын ичинде Козубаев Залкар бар. Козубаев Залкар азыр каякта? Ал Россияда жүрөт. Аны болсо апасы мен билбеймин, акча табат. Андай мындай деп ошентет. Жол отпайлар, 2008, ал 2007 экен, 2007 же 2006 жылкы бала Козубаев Залкар. 1-2 жаш болду. Ооба. Анан ушул жерде окуя болот, болгондон кийин баягы эртеси саат 8-9-да сиздер сесиз келгенге чейин уже машинаны анандай жерге алып келип туруп токтотуп, мен Ибракимдин достору менде бурун кетип атпай, мен алаксытып бирип Козубаев Залкар. Келген машина ошондо. Машинаны көрбөдүм, бирок машина мен келсем мына жерде туруптур, жип. Шофер карап атыптыр ояк бияктычы. Анан кийин эле мен мынандай келип карасам, бала мына жерге алчып жаткырып коюптур. Мен кайным түштү. Кайным да айтып атат, бала бирок калтак жеген деп кайным да интервьюну берип жүргөн. Бала токмоктолгон деди. Эми сүйрөп урса сыйрылат да. Сыйрылган жери бар экен аз-маз. Видео материалдар сиздерде барбы? Бар, ошо материалдар дагычы. Куда ошо жерде урба. Ошону
Ошол жерге Сиздин кайныңыз көтөрүп чыктыбы? жок, ошо балдар алып чыгып, ол менин кайным да каяктан алып чыкканын көргөн жок. Себеби аны шофер көрүп атат, баягы Абсаттар Адилеттин акасы айтты. Мына экөөбүз канча сурап, канча ушул жерге келдик. Каерде эле дегенде ошол Сиз бу жерде турдуңуз, балаңызды көрүп турдуңуз. баланы мен ал жакта каерден алып чыкканын көрбөдүм. Ал жерге гана жатканын гана көрдүм да. Көбөйүп кетти да бул жерде. Жок, эч ким көбөгөн жок. Мушташка барган балдар, шофер ошо Козубаев Залкардын апасы гана бар. Ал камыш наракта туруп атпайбы? Анан балаңызды сиз ушул жерге өзүңүз алып бардыңызбы? Жок, Козубаев Залкардын апасы мен жардам берейин дебедимби де, ол билет да себеби. Ал кетип атат. Немеге менден мурун шофер менен баланы салып алып кетип атат. Алып кетип калдыбы? Себеби мен элдерди чакырып, ояк буякты чакыргыча онун акысы жок да алып кеткенге баланычы. Ал сиз кайра кеттиңиз элдерди чакыргайын деп, Жок, туура кайнымдын машинасы менен аркасынан бардык. Бул сиз Больницага. Сиз түшкүчөктү, бул кандай ал жерден камыштан алып кетип калды? Камыштан берки балдар алып чыгып атпайбы? Абсаттар Адилеттин акасы келип атат. Авасы. Жок, бул жактан келип атат. Ой, мен да билем, мына жарды жактан да. Ушул боюнча сиз айттыңыз беле? Ошол жерге. Бул Барбайт. жерде мындайда жанагы мен башынан эле айтып берейинчи. Мыналыктан туура келгенде балдарчы, баягы чоң балдар ол жерде айтканда, чоң балдардын баягы урганда бала жыгылгандагын майда балдарга көтөртүп мына жол менен алып келген дагы мына камышка барып бекиткен. Буну ким айтып атат? Буну бизден балдар айтып атат. Балдар айтат. Биз бу жерден качканда дейт. Мына ташты турат го. Таш, суунун нар жагында таш. Суунун нар жагында таш. Биз ошол жерде элек өндө де 7-8 фонарикчен кыйкырып ошол жерде жүрдү деп атат. Ошондо балдар айтып атат. Жүргүлө, мушташайлы. Барайлы дептир бирөөсү. Анан бекиле учукпай коюптур. Ошондо мына жерде баягы антенна деп сүйлөп, баягы Байыш деген баланы мына жерде кармап атпайбы? Байыш деген баланы. Onu ушул жерден кармап алып, мынадан алып түшүп, мынадан кетип атат олар. Баягы мына жактан чыккан балдар. Ошолор кармап атпайбы? О бала айтып атат. Жалаң майда балдар дейт. Колунда таяктары бар дейт. Фонарьтери бар дейт. Баягы резинкалары бар экен дейт, колунда дейт. Ушундай даярданып келген балдар экен. А мен балам ана жактан чоң балдар уруп койсо, ошолорду көтөртүп келип, оны камышка бекиткен да. Буну бизге эми ким айтып атат бекитти деп? Ошол балдар айтып атат. Баягы бирөөсү Абдырахманова, ким эле? Ерлан. Ерлан айтып атат. Баягы эмеге айтыптыр? Марсел деген балага. Бүгүн дейт, баягы 17 күнү болуп атат да, 17 күнү, октябрь күнү. Ошол күнү милициялар буларды кармайт экен, келип алып. Түшүнүк кат жазгыла деп. Ибрахим өтүп кеткенден кийин биз алып жай койгондон кийин, жай койгондон. Ошондо айтып атат. Мага дейт, баягы Жумабаев дейт, Ерлан айт дейт, ошо камышка бекитип койгон экен, зорго таптык дептир. Мына балдардын тил каттары бар. Ошону биз органдарга тергөө жазсак, жолотпой атат да, сүйлөтпөй атат, такыр сүйлөтпөй атат. Ошо камыш. Анын жанагы Адилеттин абасы кошо келип атат. Ошол күнү 16 күнү саар жүгүрүп келип, ол айтып атат, ал жерде көрөбүз. Ол айтып атат, нарык менен түштүм эле дейт. Баланы дейт, мына камыштын жанында дөң бар да, ошол жерге алып чыгып коюптур, ошол жерден көрдүм деп атат. Мына ошол 3 бала сүйлөгөн да, ошо камыштан ошол жерге алып келген. Бул ортосу жар го, беракта жардам көрөбүз. Мен айттым, ошо жардан ошол сүйлөп бардыңарбы десем, ошол жерде жатты деп атат. Ол эме Адилеттин абасы айтып атат. Ошол жерде жатты деп. А берки Марселге айтып атат. Беркиси камышка бекитип койдук деп, камыштан зорго таптык. Баягы камышты баланы жаткызыптыр дагы, үстүн жаап камыш менен. Баягы кызыл жемпир бар эле да, ошо жемпиринен көрүп калышыптыр. Аны ошол жерден таптыр. Булар ошол маалда бул келелек да, биздикилер келелек. Анан баягы шопурду жата калып, мына жерде жүргөндө барып тосуп келишет экен. Ошо шопур айтып, ошо камышта дейт, көтөрө албай атышыптыр дейт. Эми камышка көрүнөт да. Баягы эме айтып атат. Ошо берек алып келип койгон экен. Ошол жерден көтөрүп алып мындай чыгышып, булар келгичек. Ана бадан турат го берек. Ой. Ошол жерге машина келет. Анадан келет машина. Ошол жерден жүктөп алып кетип атат. Бул жете албай калып атпайбы? Ошондон Саханын апасы болгон. Жанагы эме болгон, абасы. Как раз баягы ушта булардын немелери. Анан мен үкам болгон. Үкамам келди да көрдү. Кандай? Олар айтып атат, ошол жерге алып чыгып койгон экен дейт. Булар келгичек ошол жерге алып чыгып коюштур да. Ошол жерге алып чыгып коюштур. Ошондон Саханын апасы болгон. Жанагы эме болгон, абасы. Как раз баягы ушта булардын немелери. Анан мен үкам болгон. Үкамам келди да көрдү. Кандай? Олар айтып атат, ошол жерге алып чыгып коюштур да.
анау жерге. ооба. Ошол иш. Бул эми биз ошо жарга барган себеби, камышына барган себеби, себеби балдардын тилкаттары бар. Бизге жазып берген, айтып атат. Ушундай бала айтты, анан барып таптык дейт. Бул жерде балдардын ояктан келип издеши билет да, айтып койгон. Сага айткан, сага тайындап койгон. Ошол жерге баргыла, ошол жерде деген. Мана ушундай окуянын негизинде ушул ишти жашырып атышат да. Кантип келип калдыңыз бу элге? Бул жакабы? Себеби мен баланы издеп атпаймынбы? Баягы классташ балдары. Классташ балдар на жерде мушташтык элек деп ушул жакты көрсөтүштү. Ошол жакты карайлычы деди. Ояктан эмнеге калат дедим. Эмнеге калат ал жакта силер келип эмнеге калат десем, баягы ошентсем эле Абсатар Адилеттин акасы баягы дагы айттым эле. Козбаев Залкардын үйүнө барыңчы деди. Мен ал жака балам ошол жолдон кайтарып атат да. Жатып калган окшойт. Деп ошонсо мен курган жаным аяка кетип калыптмын, балам ошол жакта окшойт деп. Көрсө булар мага көрсөтпөй, баланы алып чыгыш үчүн ушу план кылган экен да буларчы. Мени алаксытып беришип. Анан биз аркасынан келип атпайлыбы булардынчы. Кайнимди чакырдым. Кайнимден. Сизди алаксытып. Алаксытты. Ата биринчи келгенде сиз анан көргөнсүз, мен булар алып чыгып койгондон кийин анан кайным болуп көрүп атабыз. Ошо пастан алып чыкканын көрүп ат. Эгерде мени алаксытпай, туура аркасынан келгенде, мен баланын каерде жатканын мен көрмөкмүн да. Азыр каерде жатканын кийин көрдүңүздөрбү? Кийин балан неменин ошол Абсатар Адилеттин акасы айтты, камыштын жанындагы бир мындай дөңсөдөгү. Аны көргөндө көрөйлү. Жок, ошо бул анеден көрөйлү. Ооба. Көрсөтөөрүм ушул жерден. Каерден? Мына жерде баягы Адилет деген бала, анау көк жапалак арчаны көрсөтүп атат. Ошол жерге жаттык биз деп атат. Ошол жерде жаттык дейт. Сен каерде жаттың, мен балам каерде жатты десем, мен наракта жаттым, бул жакта жатты дейт. Жалган көрсөтмөбү? Ооба, жалган көрсөтмөнү берип атат да. Ооба. Ошол эмелерин тарткан ошол жерде. Ооба. Ошол тарткандан кийин бала эми белги баланын немен Адилеттин абасы айтат. Анан мына камышымдай уч-бучук болуп жаткан жерде ачык жетип атат го. Ошол жерде жатканын көрдүм деп атат. Ал жактан түшүптүр ол. Ошол жерде жатыптыр дейт. Балдар алып чыгып коюптур деп атат. Сиздин балаңыз Ибрахимди кайсыл жерге жаткырып? Ошондо ана камышка бекиткен экен да. Кайсы камыш экен, ошо камыштын ичине бекитишти. Топ камыштар турат го. Топ камышына жатып турган топ камышбы? Ооба, ошол жерде болот экен. Ол убакта мынандай көп эле да. Келип ошого бекитишкен. Ошондо мен айтып атам. Мен балам үчөө. Сиздерге кандай көрсөтмө берип, бу жерден жардан учуп кеткен деп атат. Ооба. Тергөө бул жакта вообще жок. Только антеннанын жаны. Анан кийин балам мына жерден качат экен. Эмелерин көрсөтүп атат да. Түшүп кеткен деп койгон. Анан мына жерде Адилет жатыптыр деп ошону көрсөтүп атат. Жанакы күбө катары көрүп туруп. Абсатар Адилет ошону көрсөтүп атат. Өзү эле тоголонуп кеткен. Абсатар Адилетти ана жерге жаткырып койгон. Ол Абсатар жатат анал, жашыл, арча баштан. Менин баламы мындайракка жаткыртышкан. Өзү түшүп кетет экен. Мен балам качып дейт, чуркап кетип атып, коркуп түшүп кеткен деп. Жанагы балдар мушташып атып, ошону коркуп. Ояктан ошончо жерден качып келет экен. 500 километр, 600 километр болот. Кандай качып? Экспертиза жөнүндө айтып бериңиздерчи. Сиздер ошо балдарыңыздардын кийим сейимдерин, неме доказательство буюмдарды алдыңыздарбы? Жок. Тергөө сиздерге көрсөттү, эмне болду ошолар боюнча? Тергөөдө вообще менин баламдын кийими жөнүндө бир дагы болгон жок. Себеби менин балам больницага барганда кийимин врачтар алган экен. Ошону Козбаевдин Залкардын апасынын колунда экен. Анан кийин мен буну эмне кылайын деп калдым. Майли үйүңө коюп коер, мен ошол жерден алып алам дегенде, анын колунан милициялар алган экен. Ошондо патинкеси, носкиси, ички кийими, носкиси, баш кийими, кызыл жемпери, спортивный, футболкасы кызыл, ошолор жок ушул күнгө чейин. Ошону дагы биз кана менин балам кийими десе, энеси билбеген мен биленби дейт. Неме Мырзалиев деген Алмаз ошол убакта тергөөнүн немеси экен да, башчысы экен. Бизге ошондой. Анан кийин олор алып алса, кайсы милиция алды десем, билбейм, бир милиция алып алды эле больницадан деп атат. Ошол күнгө чейин бүт баламдын немеси жок да кийими. Биз ошо кызыл футболкасы деп атасыз, камыштын арасында бекитип койгон жерден бирөө баягы камыштан кызыл буюм
көзгө урунат да. Ооба. Ошо көрдү, ошондо ошол кызыл футболкасы аркылуу таптык деп атат. Демек камышка атайын күн мурунтан бир канча саат мурун бирөө атайын көмгөн да туурабы? Ошондой деп эсептейсиз? Аны себеби баягы айтып атпаймынбы, уруп алгандан кийин булар коркуп, эмне кылыштарын билбей, баланын уже көзү да бияка неме болуп кетет экен да, мындай башка удар жегенде көз да жабыркайт экен. Шишип кетет. Ооба, будан коркушуп, булар эмне кылыштарын билбей, кыскасы 2 айыл больницага барсак, ит болобуз эми бар жокко неме болуп онон көрөк. Булар кыскасы пландаштыргандагы ошол 2 айылдын балдары эле койгон өздөрү. Ошо Козубайт Залкар бар, чоң балдардын ичинде. Ошол эле өз майда балдарга алып келдиртип койдурткан ошол жерге. Ооба. Билип, Козубайт Залкар билип туруп, анан кийин ошо достору келип атпайбы? Жадан учуп кеткен дегенди ким айтып атат? Балдар айтып атабы же тергөө айтып атабы? Балдарды дагы айттыртып койгон. Билбейбиз. Үйрөтүп койгон. Түшүп кеткенин билесиңерби десек, жок дейт. Билбейбиз дейт. Тергөөлөр качып кетип түшүп кеткен дейт. Анан кийин бир баланы фонарикти көзүнө жандырып туруп түшүрүп берген деп айтат. Ошондой коюп атат. Ошол Абсатаров Адилетти кууган ал балачы. Анын кууганын менин балама коюп койгондо бала аякта эле калып атпайбы? Ушул жерде эми сөздү бүтүрөлү. Сиздерге эми сабырдуулук тилеймин. Мына биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич мына тергөө системасы барго, андан тышкары дагы независимый да бир тергөө системасын түзүп атат да. Президенттин көзөмөлдөө астындагы. Кудай буйрса, мына быйылкы жылы түзүлүп бүтсө, кийинки жылы алар мындай толук кандуу ишке киришет деп атат да. Быйыл эле түзүлүп атат, по-моему. Быйыл эле түзүлөт, кийинки жылы аларга кандайдыр бир имараттар курулуп, ушул жерде иштеше турган жайлар курулат, ушундай белгиленет экен да. Мен ойлоймун, буну президентибиз эмне үчүн түзүп атат? Мына сиздерге окшогон адамдар адилеттүүлүккө жетпегендигинин кесепетинен ошол кошумча тергөөлөр соттун чечимдерине карабастан дагы жаңы жагдай боюнча ишти карап туруп, анан кийин иштин чоо жайы самом деле эмне болгондугун аныкташ үчүн экинчи тергөө системасын түзүп атат да. Кудай буйрса, сиздер ошол адилеттүүлүккө жетесиздер деп ойлоп атам. Анан баягы сиздердин негизги баягы эне катары сиздин жүрөгүңүз оорутат, ата катары сиздин жүрөгүңүз оорутат. Балаңыздардын жөндөн жөн эле каза таап, анан кийин аны өлтүргөн адамдардын эркиндикте басып жүргөнүнө ичиңизде ачышып атат. Мен аны бөркүмдөй сезип турам да. Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Сабырдуулук тилейм сиздерге, сабырдуулук тилейм. Мына орозонун улуу күнүндө турабыз. Урматтуу мекендештер, анда эмесе биз мындай адилеттүүлүктү издөөнү, адилеттүүлүккө жетүүнү эч качан токтотпойбуз. Кудай буйрса уланта беребиз. Сак саламат болуңуздар.